Я вижу, чувствую вашу поддержку. Спасибо вам. Большое спасибо. Жээнбековго добушуңду бер. Номер 9. Сооронбай Жээнбеков 2017-жылы өткөн президенттик шайлоодо көпчүлүктүн колдоосуна ээ болгон. Шайлоо алдында бир канча убадалар берилип, шайлоочулардын ишенимине ээ болуу аракети көрүлгөн. Вы всегда должны быть честными перед собой, в учебе, в работе, особенно в политике, и перед народом, и перед государством должны быть честными. И тогда у нас все получится. Мына ушундай жетишкендиктер мен башкарган өкмөттө бүт тармактар боюнча болду. Мындай жетишкендик бир дагы өкмөттө Кыргызстандын тарыхында болгон эмес, урмат агайын туугандар. Акчаны билим берүү тармагынан аябай урматтуу агайын туугандар. Менин жаным кейгени коррупционер келип алып, мен коррупцияны күрөшөм дегенде жаным кейт да. Бuyakta туруп алып. Коррупцияны күрөшөм, өзү коррупционер. Колун башка жака сунса колго чыга турган бирөө керек. Ошол мен урматтуу агайын туугандар, ошол үчүн шайлагдым мени. Мен мамлекеттин кызыкчылыгын өзүмдүн үй бүлөм кылсам жогору коем, урматтуу агайын туугандар. Коюп келгенмин. Жээнбековго добуш берүүнүн 9 себеби. Биринчи, иши таза, жүргөнү түз, уурдабайт, калп айтпайт, сатпайт. Экинчи, Атамбаевдин ишин улантат, команданын кишиси. Үчүнчү, өкмөт парламент менен тил табышып иштей алат. Төртүнчү, өлкө эгемендигин, тынчтыгын, туруктуулугун сактоого жөндөмдүү. Бешинчи, кайраттуу, иштерман жана күч кубаттуу. Алтынчы, элдин биримдигин жактайт. Жетинчи, элге жакын, башка талапкерлерден айырмаланып, Кыргызстандын бүт булуң бурчун билет. Сегизинчи, тажрыйбалуу, салабаттуу жана акылдуу. Тогузунчу, өлкө кызыкчылыгын өзүнүкүнөн өйдө коет. Программа направлена на улучшение жизни наших людей. Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин колдогондордун саны күн санап өсүүдө. 6 жылда көп иш жасалды. Бирок көбү да бүтпөй калды. Убакыт аз болуп калды, урматтуу агайын туугандар. Ушуну бүтүрүш менеки. Мына Исхак Разах атабыздай элге сиңиш, ушундай кызмат кылыш, ушундай таза болуш, урматтуу агайын туугандар, мен максатым, принцибим. Мен ушуну силерге уада берем. Баткен гүлдөйт, урматтуу агайын туугандар. Суу менен камчы кылабыз. 10 жылдын ичинде биз 65 000 гектар жерде өсүрөбүз. 50 000 гектар жерде биз суу катын жакшыртабыз. Көчүрө баштайбыз, жаштарды ошол айыл түзөбүз. Биз буну менен 10 жылда 243 000 жумуш орун камсыз кылабыз. Kanalizasyaсын, талассарын, таза суусун чечиш кыска мөөнөттө. Биз көп кабаттуу үйлөрдү чечтирип ошол жерге салып, элди ошол жерде кармап көбөйтүш жерде шарт түзүш. Фасолго бир мамлекеттик бийлик тоскоолдук кылып, шидоодук, тоскоолдук кылып, кирип аткан фирмаларды, компанияларга үстүнө отуруп, анан чогуу иштебесиңер жоопко тартам деп айткан, урматтуу агайын туугандар. Эл мамлекет бул мен үчүн үй бүлөмөн жогору турган эң чоң дөөлөт, урматтуу агайын туугандар. Дөөлөт. Менин билимим дагы, тажрыйбам дагы, дараметим дагы, ар намысында жетет бул оор жүктү көтөргөнгө. Жээнбековдун жүзүнөн нур төгүлүп турат. Дал ушундай талапкер мамлекет башчылыгына келсе, өлкөбүз мындан ары да нурданып өсүп өнүгөт. Айыл жерине больница керек, ФАП керек. Айыл жерине мектеп керек, бала бакча керек. Айыл жерине жол керек, өчпөгөн свет керек. Айыл жерине аргындатылган кредиттер керек. Мына ушунун баардыгын биз колго алып атабыз.
айыл жерine таза su gerek. Айыл жерine suğa su gerek. Ушунун бардыгы боюнча биздин программабыз бар. Коррупция менен күрөш. Бул коррупция биздин мамлекеттин, биздин балдарыбыздын келечегине балта чаба турган эң жаман көрүнүш. Бул мамлекеттик бийликке элдин ишеничин кетирип, мамлекеттик бийликти алыс кыла турган бул көрүнүш, бул коррупция. Ошон үчүн коррупция менен айыбысыз күрөш болот, урматтуу айтылганда ода берем силерге. Ода берем. Ипотеканы жолго салдык. Кредиттерди берүү боюнча мурумуна 14%дан берип аткан болсо, биздин өкмөт буну 10%га түшүрдүк. 10%га. Үлгүрбөй калдым. Бирок келечекте буну 8%га түшүргөнгө дагы мүмкүнчүлүк бар. Мына президентибиз мени сунуш кылып, партиялаштан сунуш кылды. Ошондо айткан мен туугандар. Мен ишенич тактап берем деп, ошо сөз дагы айтам туугандар силерге. Мен туугандар, Ала тоонун уулу болуп деп айтканмын. Өз элимдин кулу болуш деп берем туугандар. Таза бийлик, таза коом түзгөнгө мен бүт мына күчүмдү жумшайм, урматтаган туугандар. Коррупцияны күрөшүп, буну түп тамырынан жок кылбасак, бул биздин мамлекетке, келечекке эң жаман көрүнүш, балта чаба турган келечекке көрүнүш. Ак, таза, калыс мен силерге иштеп берем. Анын үчүн менин урматтаган туугандар, билимим, тажрыйбам, дарамедим, ар намысым жетет. Главный приоритет в внешней политике будет это Россия. Наши соотечественники, которые работают в России, имеют такие же права на трудоустройство, как и граждане России. Сооронбай Жээнбеков мамлекеттин чек арадагы багыттарын бекемдеп жана өлкөнүн мындан ары өнүгүшүнө чыйыр саларына ишеним артышат. Жердин астында дагы, үстүндө дагы таза суубуз бар, мөңгүлөрүбүз бар. Ошол эле мезгилде 55%га жакын айылдарыбыз таза суу менен камсыз болгон эмес. Кудайым колдо, эл колдо президент болуп калсам, 5 жылда кыргыз мамлекетибизди бүт айылдарын шааланып камсыз кылып берем, урматтаган туугандар. Бул таза суу деген, бул биздин балдарыбыздын, жалпы биздин элибиздин ден соолугу. Ойлонгула буну. Сырттан колдогондорду колдобогула. Эртең ошолорду каалагандай кылып берет. Бюджетти көбөйткөнгө мен булактарын билем, ичинден колу менен кылып келген губернаторубуз деп, премьерубуз деп. Аны мамлекеттин казынасына бурганга, көбөйткөнгө толук мүмкүнчүлүгүм бар. Мына айтып атышат көптөрү, мына саламат сактоо, билим берүү, маданият, соц тармакта иштегендерге айтып атышат. Биз айлыкты, пенсияны 10 000 кылабыз дейт. Пенсияны жылда көтөрөбүз, урматтаган туугандар. Сөз көтөрөбүз. Алар 10 000 кылса, мен 11 000 кылып берем, урматтаган туугандар. Буну унутпагыла. Мына айтып атышат, биз айлыкты 23 кылабыз дейт, 25 000 кылабыз дейт. Алар 25 000 кылса, мен 26 000 кылып берем. Мага ишенгиле, урматтаган туугандар. Ишенгиле. Эмне үчүн дегенде, бюджетти кандай толтурган жолун мен жакшы билем. Биринчи менин күрөшүм мамлекеттик казынага түшпөй, кетип аткан башка каражаттарды толугу менен казынага түшүрүш. Аны мен кыла алам, урматтаган туугандар. Мага ишенгиле, айлык дагы, пенсия бардыгы тең өз мөөнөтүндө көтөрүлөт. Коррупция менен мен күрөшөм, мен тазамын, сен күрөшө албайсың. Үчүн деле мен сени жакшы билем, эмнеге батканыңы. Мен ошондой масыга 20 суроом бар. Эгер мен президент болуп калсам, өмүрбөгүндө мен сенен баштайм. Үчүн дегенде, үчүн мен айтып атам бюджет көтөрөм деп. Үчүн айтып атам мен бугалмалын көтөрөм деп. Үчүн мен Кыргызстанды 2005-те бери жакшы билем. Ким кантип байыган, ким мамлекетке кызмат кылган, ким уурдаган мамлекетти. Аны мен жакшы билем. Биринчи сенен баштайм, ачык айтайын мынакей. Мына мен өзүң баштадың. Мен айтпайын дедим эле. Кудайым колдо, эл колдо президент болуп калсам, ошо миллиардтар төктүрөм бюджетке, мугалимдин айлыгын ошо менен көтөрөм мен. Ошондой коррупционер эсептелген 35 бар. По фамилия билен бар тең. Мен ошодон баштайм буюрса. Мына мен күрөшөм, тазамын. Мен Кудайдан коркпойт экенсиң, мен Кудайдан корком. Мен Кудайдын алдында, мына мени жаманат кылайын деп аракет кылдым азыр элдин астында. Мен Кудайдын алдында бүгүн алып кетсе, бүгүн таза болайын деген кишимин. Мага байлык бул эч нерсе эмес. Мага мамлекеттик бийлик бул элиме кызмат кылыш. А мен сага айттым, 25 суроом бар дейм. Ошону берем, ошого жооп бересиң. Аны сен айлап, жылдап жооп бересиң ага, бир күндө эмес. Биринчиден Сооронбай Шарипов. Мамлекеттин башчысына бараткандан кийин сиз мындай сыйлап урматтап сүйлөңүз. Мен сизге эч качан балапан болгон эмесмин. Мен сиздей болуп, чиновник болуп, каяктан байлык тапканыңызды далилдеп, сиз далилдеп бересиз. Экинчиден мен дайыма бизнесте жүргөм. Мени Бакиев куугунтуктап,
менин камалбаган Жээнбековдор куугунтап камалбайт. Менин аркамда элим бар. Менин баскан жолум таза. Сиз мени мындай коркутуп, үркүтө турган сиз эмессиз да. Biz эми утуп чыгабыз десек шайлоого барбайт элек да. Ошентип Сооронбай Жээнбеков шайлоочулардын 54%дан ашык добушун алып, өлкө президенти кызматына шайланды. Андан бери толук 2 жыл убакыт өттү. Ал 2017 жылдын 24 ноябрында ант берип, жумушун расмий түрдө баштаган. Kırgızstanımızga, elibizge arуу tilek, adal mehnat менен өтөп берген ак кызматыңыз, эрдигиңиz, акылман көрөгөчтүгүңүз үчүн сиз Кыргыз Республикасынын баатыры, эң жогорку артыкчылык даражасы Ак Шумкар өзгөчө белгисине татыктуусуз. Сизге элибиздин атынан чоң сыймык менен тапшырам деген үмүттөмүн. Президенттик кызматка киришкенден кийин биринчи жарлыгым ушул жарлык болот. Урматтуу агайын туугандар. О жараткан Кыргыздын жаңы ажоосун кырсыктын баласынан сакта, душмандын заласынан сакта, дос көрүнүп кас болгондон сакта, жанында жүрүп өч болгондон сакта. Соке досум, берекет жаныңдан кетпесин. Бак дөлөт башыңдан кетпесин. Жорткондо жолуң шыдыр болсун. Жолдошуң касиеттүү кыдыр болсун. Жараткан ар дайым сени колдосун. Аман бол, бактылуу бол соке досум. Элибизге ак жолтой ажо бол соке досум. Амин. Амин. Мына ушундай шартта ажоолукка киришкен Сооронбай Жээнбеков 2 жыл аралыгында кандай ийгиликтерге жетише алды да, кандай кемчилдиктерге жол берди деген негизде коомчулукта ар кандай пикирлер айтылат. Сооронбай Жээнбековдун 2 жылда көп нерсени кылып бериш кыйын, аны эле жакшы түшүнөбүз. Бир үй бүлөнү бир көтөрүш сразу болбойт. Кудай кааласа, может, Сооронбай Жээнбеков кийинки жылдарда мындан да чоң ийгиликтерди жеткизет, мына аракет кылып атат. Бирок командасы күчтүү болуш керек да. Ансыз президентибиз көптөгөн иштерин аткара албай калат. Азыркы президент президенттик ишке киришип жатып, көп нерселерди өзүнүн оюндагы пикирлерин айтып өткөн. Коррупция менен күрөшөм деген, бүгүнкү күнү коррупция менен күрөшүп жатат бирок. Колдон келишинче, себеби коррупция ушунчалык чырмалып бүткөн экен, бирок ошондо дагы бир аз аракет жасап жатат. Күрөшүп жатат да. Бул ийгиликтүү жетишкен жактары катары. Андан кийин мынагы бюджетти иштеп жаткандардын айлыгын көтөрөм деди эле, мугалимдер менен врачтардын айлыктарын көтөрдү. Бул жетишкен жактары. Андан кийин мен эл үчүн кызмат кылам, мен жеке адамдар үчүн кызмат кылбаймын деген. Мында дагы эл үчүн кызмат кылып жаткандыгын биз бүгүнкү күнү көрө алабыз. Бул дагы жетишкен жактары. Эл менен жолугушууларды өткөрүп талдап иш жүргүзөм деген, бирок жолугушууларды өткөрүп иш жүрүп жатат. Президенттикке расмий киришкенинин 2 жылдыгына карата Сооронбай Жээнбеков коомдук телерадио корпорациясы аркылуу отчет берди. 40 мүнөттүк маегинде президент негизги аткарган жумуштарын белгилеп, аткарылбай калгандарынын себебин түшүндүргөн. Ошол айыл жеринде кайра иштет өнөр жайын мен колго алам, ушуну иштетем ишкерлерге мына каражаттарды берип атабыз. Сөзүм куруп болбош үчүн Кыргыз Россия фонду мурда 1 миллионго чейин берчү, муну 200 миңге түшүрүп, мурун айылга ал жеткен да эмес. Мына ошол жака азыр бурдук азыр 2 эсе көбөйттү.
Азыр соттук реформа баштадык. Биринчи сот системасын бул санариптештирүү, видео фото фиксацияларды коюу, соттордун жанакы процесстерин бүт электрон форматта өткөзүү, бул ачык кылуу. Экинчи мына жаңы кодекстер кабыл алынды. Бул абдан мындай кыйын оор реформа да. Бул көптөн баштап келаткан 19 жылдан баштап баштадык. Кийинки маселе коррупция боюнча күрөш. Бул дагы оор маселе, оңой маселе эмес. Буну улантып атабыз азыр. Биз эми 6,5 миллионго жетип калдык биздин калкыбыз, мамлекет. Бирок сурап келсе баардыгы тууган үрү куда сөөк болуп чыга келет. Анан баардыгы тене барсаң коррупция менен күрөшкөндү колдойт. Бирок бир жакыны же бир коррупция болгочу эле анан кайра колдой башташат. Бул оңой эмес маселе. Биздин бала дегенде ушундай маселе бар. Бирок бул да артта келип атат, калып кетип атат. Мына мен элди кыдырганда, эл менен жолукканда карапайым эле буну колдоп атат. Көрсө эми мына кылган иштин жыйынтыктары көрүнө баштайт, билине баштайт. Элибизде сезе баштайт. Кадрдык жана экономикалык абалга байланыштуу көйгөйлөр өлкөнү артка тартып турган негизги маселе болуп жатканын талдоочулар айтышат. Ийгилик катары сыпатталып жаткан көпчүлүк көрсөткүчтөр дал ошол кадрлар тарабынан берилген жалган маалыматтар экени да кошумчаланат. Бүгүн ошол жалган отчеттор менен президентибиз алдашып атат да. Мына бул жакка бир сүйлөшөт элге, экинчи жагына президентке мынандай иштерди кылып атабыз деп президентибиздин саясатын жүргүзүп атабыз деген жалган жашык отчеттор менен иштеп жаткандай сезилет. Өкмөттүн жасап жаткан иштери бир аз солгундап жатат. Ошон үчүн президент кийинки 3 жылдыгы үчүн кадр маселесин көбүрөөк караш керек. Өтө күчтүү, өтө так, коррупцияга малынбаган эң күчтүү кадрларды тандап алыш керек. Биринчиси. Экинчиси парламентке келе турган инсандардын ким келет, кандай адамдар келет, партияда шайлоого кирип жаткандагы тизмелерде кайсыл инсандар партиянын өзүнүн эркине коюп койбош керек. Ошону дагы анализдеш керек. Антпезе мына бизнесмендер келип атат. Бая мурун анча-мынча уурулук кылып, анча-мынча тартип бузгандар барып калып атат. Мына ошолор жалпы мамлекеттин жүзүнө көө жапкандыгы көрүнүп жатат. Мына Бюджетти көбөйткөнгө мен булактарын билем. Ичиндене колу менен кылып келген губернатор иштеп, премьер иштеп. Аны мамлекеттин казынасына бурганга көбөйткөнгө толук мүмкүнчүлүгүм бар. Сооронбай Жээнбековдун шайлоо алдында айткан дал ушул сөзү элдин колдоосуна алынгандыктан учурда мамлекеттин казынасынын толушун күткөндөр четтен чыгат. Бул багыттагы статистикалык маалыматка таянсак, мисалы 2017 жылы республикалык бюджеттин киреше бөлүгү 139 миллиард 889,1 миллион сом болгон. Бул көрсөткүч 2018 жылы 135,5 миллиард сом болуп артка кетсе, 2019 жылы 155 миллиард сомду түзөт деп болжолуп жатат. Демек бюджетте чоң өзгөрүү байкалбай турат. Ашыкча чыгымдар башка каражаттар менен жабылууда. 2 жыл ичинде мамлекеттик карыздын көбөйгөнүн Каржы министрлигинин расмий маалыматынан байкоого болот. Ага ылайык, мамлекеттик карыз 2017 жылдын 30 сентябрына карата 4 миллиард 366,55 миллион АКШ долларын түзгөн болсо, 2019 жылдын 30 сентябрына карата бул көрсөткүч 4 миллиард 503,50 миллион долларга жеткен. 2 жылда экономикалык өсүшүнүн начардыгы чынында көзгө көрүнүп турат да. Өлкө тургундарынын ичинде болсо, президент Сооронбай Жээнбековдун 2 жыл аралыгында алып барган жумушуна оң баа бергендери да, терс баалагандары да бар. Көп нерсени эле аткара албады да, onu айтпай эле коеюн. Кичине пенсияны көтөрдү, кайра ундарды кымбаттартып берди да, ошонусу болуп калды да. Өзгөрүү бар, агартуу системасында чоң өзгөрүүлөр бар. Мына мурдагы салыштырмалуу азыр аккредитация деп көп тараптан мугалимдер даярдык көрүшөт. Мен өзүм эле мына педагогикалык окуучу айлык маянаны көтөрүп атат. Чындыгында жакшы. Мурдагы салыштырмалуу жакшы деш керек. Жакшыны жакшы. Өз атынан эле атаганыбыз жакшы да. Жок, өзгөрүүлөр жок. Дагы эле мунунгудай эле.
Кандай өзгөрүүлөр күткөн? Пенсия жок. Пенсияга бир 100 сомдон 200 сом кошулду. Башка неметкен жок. Просто ошо водительдерге штрафтарды көбөйтүп салышты. Бизге проблема ошол да. Бир жерде токтотсоңуз эле каминде бир 1000 сом жазат. 500 сом, onu эми дейт, процентini эртерээк төлөсөңүз арзаныраак болот дейт. Ушу биздин проблема ушу. Жемқорлыққа қаршылық іш көрсетіп отат, көшелер асфальт болып отат, іштелбеген жерлер іштеліп отат. Рахмат ошо. Биз мұғалімдердің айлығы көбейді. Сиздин айлыгыңыз мисалы канча эле? Мен мурда мен 12 миң ушунча алчумун да, 11 миңден саатыбызга карап. Азыр мен өткөн алдым 16.700 алдым. Кудайга шүгүр деп. Насип кылсын. Демек айлыктар көтөрүлдү. Айлыктар көтөрүлдү. Бу айылда бакчалар куйрулуп атат, мектептерибиз үмүт атат, жаңы муктаж болгон нерселерибиз бардыгы бар атат. Кудайга шүгүр. Сөз көп болду, диш жок, начар болду да. Аракеттер бар. Бирок эми жерден ушу аткаруу жагы начар. Чындыгындачы. Президент жагынан көп аракеттер болду. Эми мына бардыгы эле коррупция деген чырмалашкан чырмалыкта экен да. Коррупция жок боюнча биз эч качан жылбайбыз деп ойлойбуз. Ушул буксат этеребиз туруп эле. Ушул коррупцияны жок кылыш керек. Кандай жол менен болсо дагычы. Канча жерлерди суу чыгарып атат. Элдин баардыгы ыраазы болуп, мына бизге 1,5 миң гектар жерге де суу чыкпай атат эле. Мына суу келсе, каналдар тазалансын деп атат, бизге дыйканчылыгыбыз болот экен. Айылда эмне керек? Айылда дыйканчылык керек болот. Эскерте кетсек, Кыргыз Республикасынын президенти 6 жылга шайланат. Ал бир гана мөөнөткө шайланып, экинчи ирет президент болууга укук берилген эмес. Сооронбай Жээнбековдун президенттик мөөнөтү 2023 жылы бүтөт. Өткүрбек Рахманов, Акниет Кеңешев, Регион.